Көз бул биздин эң негизги куралыбыз. Көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн ага шарт түзүү керек. Эч убакта караңгы жерде сыналгы көрүп, китеп окуп же уюлдук телефон колдонбоо зарыл. Анткени алардан чыккан нур көздү талытып, баш ооруга алып келет. Акырында көздүн көрүүсүнө зыяны тийиши мүмкүн. Акыркы кездери көз ооруга кабылган жарандардын саны өсүүдө. Көз эмнеден улам ооруга чалдыгып жатат жана кантип алдын алуу керек? Бүгүн биз Авангард клиникасынын дарыгерлери менен бирге айтып бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Көз бул көрүү сезүү органдарынын эң негизгиси. Ал көз алмасынан жана анын жардамчы аппараттарынан турат. Көз алмасынын арткы уюлунан көрүү нерви чыгып, мээ менен байланышкан. Көз алмасы шарсымал алдыңкы уюлу томпок линзага окшош. Көз алмасы көз чанагында жайгашып, ички ядросунан жана аны курчап турган 3 катмардан турат. Көз алмасынын сырткы катмарынын алдыңкы уюлу жарык нурун өткөрүүгө ылайыкталган тунук сааттын айнегине окшош келип, көз алмасынын сырткы катмарынын тунук челден калган бөлүгү ак түстөгү катуу ткандан турат да көздүн ак чели деп аталат. Авангард клиникасы көздү заманбап, акыркы технологиялар менен дарылайт. Ооруканага кайрылган адам 2 күн гана убактысын кетирет. Алгач ооруну аныктайт, андан соң дарылоо курсу башталат. Дарыгерлердин айтымында акыркы убакта көздүн дартына чалдыккан жарандар күн сана өсүүдө. Көз оорусуна кабылган жарандарды Оштогу Авангард клиникасынын дарыгерлери аз убакытта дарылап, операциясыз көрүүсүн жакшыртууда. Авангард клиникасы, Ош шаарында Авангард клиникасы эл арасында жакшы сөздөр айтылып жатат да, баягы көп ооруларды аныктай албаган ооруларды да ушул клиника аныктап жатат деп, жанын арасындагы көз оорусуна кабылган бейтаптар сиздерге келип кайрылып жатыптыр да. Негизи эле көз оорусу кандай ооруларга кабылат, кандай ооруларга дуушар болот, анан сиздерге келген бейтаптар көбүнчө кайсыл оору менен кайрылышат? Анан биз дагы угуп калдык, ушул Авангард клиникасы көздү эч качан кеспей эле, операциясыз эле көз ооруну жакшыртат депчи. Анан ошол боюнча айтып кетсеңиз, негизи чындап эле ошондойбу, негизи кандай болуп атат? Бизде клиникабызда көз ооруларынын кайрылышынын көп себеби биринчиси катаракта менен келет. Катаракта бул көз чечекейинин жаш менен байланыштуу агарып калыш халаттары. Туура айттыңыз, бул катарактада биз жаңы аппараттар алып келгенбиз, Америкада иштеп чыгылган аппараттар. Бул аппараттар кеспестен 2 мм көздү тешиптирип эле чечекейди алмаштырып койгонго жардам берет. Тигилбейт, бесшовный деп коет азыр дүйнө стандартында. 2 мм жумшак бүтөлө турган чечекейлерди салган бизде клиникабызда биринчилерден болуп башталып калынды. Экинчи оору бул эң көп инвалидизацияга алып келип аткан оорулардан бири бул глаукома оорусу. Бул көздүн ички басымынын көтөрүлүп кетиши, нерв тамырдын, көздүн көрүү нерв тамырынын кургап калышына алып келе турган учурдагы эң проблемный оорулардан бири болуп саналат. Анан үчүнчү проблемный чоң оорулардан бири бул диабетическая ретинопатия, сахарный диабеттин кант оорусунун көзгө берген таасири. Бул таасирде кан айланыш бузулушу, торпардада борбордук торпарда венасынын жарылып кетиш халаттары, торпардан ажыралып кетиш халаттары көп учурайт. Бул ошо айтып кеткен жаңы лазерибиз ошо торпардада кан тамырларды коагуляция кылганга, жарылыштын алдын алганга, торпарда отслойкасы ажырап кетиш халаттарын алдын алганга жардам берет. Мындагы дарыгерлер билимин өркүндөтүп, Орусия же башка чет өлкөлөрдө билим алып келишкен. Бул оптикогерен томографиябыз, бул Кыргызстанда биринчилерден болуп алып келдик. Бул томография көз ичиндагы торпарданы ситчаткада болгон майда өзгөрүүлөрүнү аныктап бергенге аракет кылат. Өзгөрүү башталып аткан мезгилде эле буну дарылап калганга чоң жардам берет. Бул аппаратыбыз дагы көздүн көрүү нервин, зрительный нервдин глаукомада болуп аткан биринчи өзгөрүүсүн аныктаганга жардам берет. Бул өзгөрүү менен
диагностика так коюлуп атат да, и дарылап атабыз больнойлорубузду. Бул когерент томография көздү алды жагын, көздүн мүгүз пардасында биринчи өзгөрүүлөр болуп калат. Кээ бир балдарда кератоконус калат, көздө ошо мүгүз парданы пересадкага алып келишке алып келет бул оору. Ошо кератоконусту алдыңкы этаптарыны көрсөтүп берет. Бул аппарат көздү алды жагы дагы, арка жагы дагы, көрүү нерв тамырды дагы, тор парданы дагы текшергенге жардам берет. Бул экинчи аппаратыбыз, фундус камера деп коет, же ретинография. Бул сетчаткадагы кан тамырларда кандай өзгөрүү болгонун көргөнгө жардам берет. Көздүн ичиндеги өзгөрүүлөрдү сүрөткө тартып чыгарып берет. Дагы бир аппаратыбыз бар. Бул автоматик компьютерный периметр деп айтылат. Бул аппарат жардамында биз көрүү нерв тамырынын баш мээни ичине чейин барган, жеткен областтарында өзгөрүүлөрдү аныктаганга жардам берет. Бул аппаратыбызга обследованияга нейрохирургтарыбыз жөнөтөт. Операция кылганга баш мээни ичинде болуп аткан көз нервинин жолунда болуп аткан өзгөрүүлөр, өсүмтөлөрдү алып атканда топический диагностика кылып бергенге жардам берет. Авангард клиникасын угуп кайрылган жарандардын саны көп. Кезек күткөн бейтаптар таңкы 6-дан баштап эле келе башташат. Кезек күткөндөрдүн көбү башка областтардан келгендер. Анткени ал аймактарда богушкон клиника жок болгондуктан Ошко келүүгө аргасыз болушууда. Клиникадан направлениелерди ушу Авангард макташ. Ошодон көздү томография кылып кетели деп келдик да. Өзүңүз не болуп? Көз ушу начарлашып, анан балда зрение начарлашып. Ошо мактаган ушу келип жолуп кетели келдик. Бияга биринчи жолу келишим бул келдим. Сузак район Ырыс айыл өкмөтүнө келдим. Ошо азыр очередтин күтүп отурам. Текшерип коеюн деп атам да өзүм. Кайрылган жарандардын арасында Жалал Абад облусунан келген Зарина Мамбетова бир көзүнүн көрүүсү начарлап кайрылбаган жери калган эмес. Акыры Авангард клиникасын угуп түнү менен келген. Мындагы дарыгерлер тажрыйбасы менен көзүнүн оорусун аппараттын жардамы менен так аныктап айтып беришти. Бишкекке айтты, Бишкекке республиканский больницага барып ошол жака көрүн, ошол жакта болуш, ошол жактан так маалымат чыгат деди. Ага чейин эле биякты уктум, Ошто Авангард жакшы карайт экен деп угуп эле, ошо кече угуп эле түнү чыгып, көрүнө эле эми көп убакыт өтүп кетик чакты деп келдик. Жакшы көрүп эле сразу билдим, мен чын айткандарына мындай болуп атам. Көздүн кан тамыры жарылыптыр деп атат. Көзүм жарымы мындай кыйшык болуп атат да. Бир нерсени көрсөм, сол көзүмчү. Ошол мен өзүм көргөндү, биякта врач туура айтты да. Адистердин айтымында мындан 5-10 жыл мурда көз оорусу менен кайрылгандардын саны аз болчу. Көбүнчө кары картаңдар гана дарыгерлерге кайрылып келген. Азыр техниканын өнүгүүсү менен көз оорусу жаштар арасында күч. Мындан сырткары экологиянын бузулушу да көз оорусун начарлатууда. Көз оорулары абдан көп. Азыркы мезгилде ошого жараша заманга жараша дегендей ар түрдүү аппараттар менен иштегенге туура келип атат. Заман өзгөргөн сайын технология да өнүгүп, көптөгөн жаңылыктар кирип жатат азыркы мезгилде. Ошого байланыштуу мына жакында эле ушул аппарат алынып келинди. Карусайз компаниясынын визуал деген лазер аппараты. Бул аппарат болсо, бул аппаратта як жана диод лазерлер орнотулган. Ал экөөнүн айырмасы өзүнө жараша мындай дарылайт да. Ошентип түшкү саат 12-де биринчи операция башталды. Биз азыр операцияга кирип кетип жатабыз. Бүгүн 6 адамдын көзүнө операция жасалат.
68 жаштагы аксакалдын 5 жылдан бери көзү таптакыр көрбөй калган. Ар кайсыл ооруканаларга барып дарыланып жүргөн. Авангард клиникасына кайрылганда катаракт экендиги белгилүү болду. 5-6 жыл болуп калды көзүм көрбөй калган. Келдим да 17 жыл көрген элем. Анда саратан дагы күздө келиңиз dedi. Күздө келе алсам бийимге келдим. Бұл аппаратыбыз ультрадобуш фотоэмульсификатор Infinity Alcon фирмасыныкы. Бұл аппарат жардамында біз агарып калган чечекейди катарактаны чоң кеспестен 2 мм тешиктен тикпестен алганга жардам берет. Мурун бұл аппарат жок мезгилдерде бүт клиникаларда 1 сантиметрдей кесип, анан 9-10 жип коюп операция жасалчу эле. Кесип жасаганда послеоперационный жакшы болуп кетиш убактысы реабилитация 3 айдан 6 айга чейин убакыт керек болот эле. Бул аппарат менен кеспестен, тикпестен жасалганына 10 күндөн кийин пациенттерибиз өз жумушуна бемарал кайта берет. Чындыгында эч кандай бычактын жардамысыз эле дарыгерлер көздө операция жасап жатат. Бейтап ооруну сезбеш үчүн ага дары берилди. Азыр мен седация, обезболивание болуп там наркоз. Ошо берилип атат, что больной спокойно жатып, ооруларды билбей, кыйналбай, жакшы настроение менен жатат. Оорубайт, накалысы операцияда совсем оору жок. Бул аппарат көздөгү пайда болгон 11 мм чечекейди 2 мм тешик менен майдалап шланга аркылуу өзүнө соруп алды. Анын ордуна линза салынды. Бул аппарат полностью автоматизированный. Көз личиндагы ички басымын дагы өзү регулировать этет. Бул аппарат ушундагы ультразвуковой ийнеси бар. Бул ийне 1 секундда бир канча тездикте иштейт. Анан бул жакта биздин аппаратыбызда ошо чечекейди майдалап аткан күчүнү көрсөтүп атат. Соруп алып аткан вакуумун көрсөтүп атат. Анан ошо ичиндеги чечекейди соруп чыгыш 1 минутада канча миллилитр жидкость айланып атат, ошону көрсөтүп турат. Бул аппарат өтө оңой. Бүт менен эле башкарыла берет. Бир этаптан экинчи этапка өтүшү. Колду тийгизиш деле кереги жок. Хирургдун убактысы анча эконом болот. Операция 20 мүнөткө созулду. Дарыгерлер бейтаптын көзү жарым сааттан соң көрө тургандыгын айтышты. Операциябыз бүттү. Акыркы бир укол берип коюп атабыз. Ушул менен пациентибиз азыр палатага чыгат да микроскопто өтө жарык свет болгонуна жарым сааттан кийин больноюбуз уже көрүштү баштайт. Азырынча көрбөйт, э? Азыр свет көздү алып койду. Жарым сааттай көрбөйт. Агай, кандай экен, ооруну сезет экенсиз? Жок эмес эле, ара чаккандай эле болот экен. Ара чаккандай. Биринчи укол жасаганда ошол. Анда билинбейт экен, алиги суу тамчып турган жазбасы билинбейт экен, оорубайт экен совсем эле. Ара чаккандай эле болду, биринчи тапкыр укол кылдык го. Ошондо ондан кийин сезгеним жок эс. Азыр эме болду? Азыр пациентибизди палатага алып чыгып коебуз. Палатада 1 сааттай жатып туруш керек болот. Мына искусственный хрусталик орношуп алгыга чейин. Жарым сааттан кийин бемарал туруп жүрсө боло берет. Анан 15-20 мүнөттөн киргенибизде уже бул көзүн ачабыз. Бар жокту көрүп атканын айтат. Дарыгер Улукбек мырза үчүн бүгүн жооптуу күн. Анткени дагы 5 адамдын көзүнө операция жасайт. Эгер сиз көз оорусу менен жабыркап жүрсөңүз, Авангард клиникасына кайрылсаңыз болот. Ош облусундагы Кара Суу району Нариман айыл өкмөтүндө жайгашкан. Же 0552 60 45 46 номуруна кайрылсаңыздар болот. Бүгүн биз көз оорулары боюнча сөз кылдык. Адистердин айтымында көз оорусун алдын алуу үчүн өздүк гигиенаны, ошондой эле ар кандай зыяндуу каражаттардан алыс болуу зарыл. Кийинки көрсөтүүдө гинекологиялык оорулар боюнча сөз кылабыз. Ар дайым Авангард клиникасынын дарыгерлери менен байланышта болуңуздар. Эч убакта оорубаңыздар.